Мынакей бүгүн эң кубанычтуу күн биз Бакыян айылы үчүн. Эң жакшы бир 2024-жылы биз ушундай билим берүү министрлигине бир сунушталган долбоорубуз өтүп, мына Бакыян өзү 3 айылдан турат. Камаш айылы, Тамчы булак, Бакыян айылы. Тамчы булак айылы менен Камаш айылы 3,5 километр алыстыгыч. Ошондо балдар эртең менен эрте таңкы 7-лерде чыгат. Жөө келгенче 8 болот. Караңгыда кыш кызын айрыкча. Балдарга кыйын да. Караңгыда үйүнөн чыгат, уйкуларынан таңкы уйкудан турушуп, эми азыр мынакей жергиликтүү маанидеги маселелердин эң жакшы бир көйгөйү, эл үчүн жакшы, мына балдар үчүн жакшы бир маселе чечилди да. Негизинен балдар биздин келечегибиз дейт. Балдардын келечектери кең болсун, балдар баары сүйүнүп атат. Буйруза мынакей микроавтобусубуз келип, бүгүн мынакей 11-март, буйруза эртең 12-марттан баштап биздин Камаш айылындагы балдар ушу автобус менен тейлөнөт. Буйруза жолдорубуз да баткакты кечет, карды аябай кыйналчу да. Эми буйруза мынакей асфальтты алган. Эми дагы Камашка чейинки асфальт дагы бүтүп калса, быйылкы жылы буйруза болуп калабы, болуп калса деги жакшы болмок да. Балдар автобус менен тейленип, дагы жерлер кургак болуп, жарыктандыруу буйруза жакшы. Эң жакшы биз үчүн кубанычтуу күндүн бири болуп атат Бакыян айылы үчүн. Ушуларды колдогон министрликке рахмат. Ушуну баардыгын колдоп сунуштаган жергиликтүү айылдык кеңештин депутаттарына рахмат баарына. Ошол балдарыбыз бактылуу болсун, элибизде тынччылык болсун, аманчылык болсун. Эл тынч болсо, дүйнө жүзүндө элибиздин баары тынччылыкта жашасын, балдарыбыз бактылуу болсун.